Азыр биз Ошко келгенбиз. Оштун унай ишканасы. Бул жакта бирок свет жок экен. Жана страховка маселесин уктуңарбы силер да? Ооба. ОСАГО дегенди. Кандай карайсыңар өзүңөр ошого? Ого биз эзелтен эле биз багындай неме төлөп жүргөнбүз да. Биз мен каршымын ого. Себеби мен илгертен үйлөрдү страхование кылдырып жүрдүм, бирок результат чыкпады, ошол бойдон калып кеткен да. Сиз жанагы страхование компаниялар барбы? Төлөп берет деп ишенесизби? Төлөй албайт. 12'de geliyoruz da kaçtı? 12'de? 12'den keyin 1 bolot, 2'de geliyoruz. Анда айлыкты да 50% алысың да. Унада эч ким жок. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Уна мамлекеттик мекемесинин Ош регионалдык бөлүмүнүн башчысы. Ассаламу алейкум аке. Кандайсыз, жакшысызбы? Камсыздандыруу маселеси менен жүргөнбүз да. Милдеттендирме кылып койдук адамдарга. Эми 1-апрелден штраф да. Биз каалайбызбы, жокпу? Ошого страховканы кыла турган болсо, ким жоопкер ага? Мисалы, азыр сизди пример кылсак болобу ушундай? Бул байкенин машинасы ДТП болду. Да. Эми бул жак прав. Акчасын төлөп бериш керек. Ооба. Туурабы? Бирок төлөп бербей койсо ким кепил болот ошол адамдарга? Эми ошол страхование чыккандан кийин онун положениясы бар да. Общий положениясы карап, кимге милдеттүү болгонун, эгер мында күнөө болбосо, түшүнөлбөй калдыңыз сиз. Азыр ошол компания төлөп бербей койсо акчасын. Бул компания азыр компания келген жок да, каякта ошо компаниянын тендерде 10 компания утуп чыкты уже. Ошол пока келген жок да бизге. Жок, Кыргызстан боюнча тарап, даже айыл өкмөттөр да бар. Жок, келишсин, указаниясы келген, пока бизге бир указаниясын келип өздөрү келишке. Азыр свет жок экен. Уркосу бар, свет жансın 1,5 саат. Азыр келип биз ошол фирмалар келди дейли, убагы келди. Апрелден штраф да уже. Да. Ушул байкеге акчасын төлөп бербей койсо, ким кепил болот, что бул байкенин акчасын алып бере турган? Сотко берет бул. Эгерде сот, прокуратура, милиция болсо, дагы жарандарды убара кылган турбайсыңарбы силер? Жок, эми азыр кандай ошо кепилдик берип, ким страхование кылса жооп берет. Мындайча айтканда, проблемасы толтура элге дагы бир проблема ашырып берет. Эми все равно бунун эгер ошол положениясы болсо, буга милдеттүү төлөгөнү. Эгер бунда күнөө болбосо, страхование кылгандан кийин положениясы. Сот сеттерде көрүп атабыз да, төлөп бербейм деген жер. Жок, төлөтөт. Каяк төлөйт дейсиз? Сиз ал видеолорду көрө элексизби? Жок, пока бизге келген жок указаниясы. Пока бизге колубузга кагаз келип, полностью болбосо бир нерсе дейсиз. Сиз бул жерде ким болуп иштейсиз? Мен делопроизводитель госномер боюнча мен бердим. Госномер боюнча. Да, азыр руководство анан шек жараткан жагдайда бар да. Тендерде 10 компания утуп атат. 9 частный, 1 гос. Неге бул 9 гос эмес да? Бул элдердин коопсуздугун ойлоп атабы же кээ бир адамдардын бизнесиби дейм да? Ал боюнча билбейбиз эми кандай болгонун өздөрчө. Ушундай жагдай жаратып атат. Биздин руководство келет, берге ошол боюнча кайрылсаңыз болот. Любой вопрос, аз свет жансın. Журналисттик көз караш менен эмес, мындай жөнөкөй бир жарандын көзү менен карасаңыз деле, бир атка минерлердин бизнесин жүргүзүп берип атабы мамлекет деп каласың. Эми onu сөзгө айтчы мен. Жок, тендерде именно 9 частный компаниянын өтүп кеткени ушундай шек жаратты да бизде. Эгерде 9 мамлекеттик компания утканда, биз ойлойт элеки мамлекетке салым бул бюджетти көтөрүү деп эсептейт элек. Endi bu частный компания bir siri полностью agar ola turgan bolsa полностью alış керек да. Жарымы да тополоң болуп кетип калып кетсе, жарымы берип, жарымы эмес. Буну даган соо борчса кылса болот да. Эгерде азыр компания частный боло турган болсо, мамлекетке арыздансаңыз, ал частный да дейт. Частный дейт. Ол доктурхана ham частный да, ошону сиңер. Биз болгону мындай эл айтып аткан сөздү силерге жеткирип атабыз да. Свет жансın азыр эч ким жок. Свет. Жок, свет жок экен. Бар өзүдө кадрлар. Кадрлар каякта? Кайсы кадр? Ким Мына жерде иштей турган. Бар ушул жерде. Барды сыртка чыкты. Мына жакта эл айтып атат да 12'de келебиз деп кетишти. Жок, свет бизге график боюнча айтты, саат нече жанса ошондо ошол малда келип барды, иштейт, ордуна келип иштейт. Ошол айлык деле кемитилеби? Билбейм. Эми элдин эсебинен Эми светти биздин эмес, бул график боюнча баягы бардыгы ошо саатына карап өчүрүшүп атпайбы, по плану өчүрүп атат. Ооба, түшүнүп атам. Мен деле жаман нерсе айтпадым. Жок, мен деле түшүнүп атам. Ошол кадрлардын айлыктары деле ушундай болобу, по плану? Билбейм. Бетке жылдырып койсо болот экен светте. Эми ону мисалы бул айда саат 12'ден баштап иштедик.
0,5 ставка төлөп коелу деп Азыр айтышпайбы? ошону график боюнча пока создавать этип тур, кайсы сааттан кайсы саатка жетип өчүрүшүп атат да. Именно страховка маселеси ДТПларды алдын алууда туурабы максаты. А бирок жолдорубуз жооп бербейт го. Азыр мисалы ДТП азыр мен жолдо келип атканда Алай гостиница барбы? Жаңы мосттун бүтүшү. Ошол жерде светофор өчүк. Бирок управление кылган бир да ГАИ кызматкери жок ал жерде. Ал жерде 50 машина өтсө, жок дегенде Светофор төртөө бири-бирине тийип кетет да. Бул дегени ДТП. Дагы ошол ОСАГОга проблема. Кандай болуп калат? Руководство сет өздөрчү. Просто айтканым биринчи биз Шаардын инфраструктураны караштырып, жолдорду стандартка жооп береби жокпу, ошол эсепти алсак жакшы болот. Жакшы болот. Хорошо. Горгай карайт да. Горгай карайт. Шарды Горгай карайт. Горгай карайт. Бул облгай да. Жок, негизи айтып атам. Кыргызстан боюнча айтып атам да бул маселе. Мисалы, жол маселеси бир эле Алай гостиницасынын жанында эмес да. Жок эми городской гайлар карайт да. Городской эмне сотрудниктер. Ошону айтып атам. Жолдорубуз стандартка жооп бербейт. талапка жооп бербейт. Бирок биз жанагы Американы мисал кылып, Россияны мисал кылып айтышып атат го биздин чоңдор. Бирок ошол жолдорубуз деле Америка, Россияга жооп берсе аябай жакшы болмок да. Элдер ошону аткармак. Жанагы жагдайларда бар да бул жерде. 2-5 объем машина айдаган адам страхование полис алса, анан 6 айдан кийин машинасын сатып салат. 4-7ге алмашты. Анда кандай болуп калат деген суроолор бар да. Туура. Бир адам машинасын башка адамга сатса, страховка машинага болобу же водительге болобу? Бул суроо бар. Машинага бериш керек да өзү негизи. Машинага бергенмен, мисалы үчүн ар бир адамдын немесин төлөп берип атпайбы? Ошону мисалы үчүн буяк туура айтып атат али. Мисалы үчүн азыр мен машинамды сатсам, ол дагы немеден өтүш керек, страхование кылдырыш керек. Туурабы? Ол машинаны. Айтканым элге түшүндүрүү иштери жүрбөй атабы? Жүрбөй атат. Элдерде түшүндүрүү иштери. түшүнбөгөн суроолор аябай толтура болуп атат да азыр. Мисалы, мага жазгандары өзү канча, жазбаганы дагы канча да. Силер ишенесиңерби төлөп беришине компаниялар? Кыргызстан төлөчү эле. Я. Кыргызстан төлөчү эле дейт. Россия зорго төлөп атат өзү. Неге төлөп бербейт деп ишенбейсиз? Кандай төлөп берет? Жок, төлөп берет деп неге ишенбейсиз? Жок дейт. Себеп? Кандай? Сен бирдеке кылчы. Бир нерсеге мен ишенбесем, себебин айтам да, мына үчүн мен ишенбейм ал нерсеге деп. Сиз ишенбейм дегениңизге себеп барбы? Көп да себеби. Сен таанышың болсо гана төлөп беришиң мүмкүн. Же кичине акча берсең төлөп беришиң мүмкүн, а так төлөбөйт. Россия араң төлөйт, бир айга жеткирип же 2 айга барып менмин деген держава мисалы Россия туурабы? Араң төлөйт ошо. А Кыргызстан ондай мемлекет жете элек го дейт. Бирөөлөрдү байытыш керек да Кыргызстанда. Бул мыйзам негизи 2015-жылда чыккан да. 2016-жыл 7-февралда иштеши керек болгон. Бирок элдер наразы болуп, шарты туура келбей, жагдай туура келбей деди да. Иштебей калды. Азыр 2023-жылда кайсыл жагдай менен туура келди дейм да. Биринчи түшүнүш керек. Эмне, кандай болот, эмне болот. Өзү кабарыңыз бар беле ушул мыйзам кабыл алынган? Кече уктум өзүм, кече жакын. Биринчиден тормозной путь ГАИ немесин каралбаган да, машина ар кыл дөңгөлөктө жүрөт. Бир мостто эки алдыңкы, эки астыңкы дөңгөлөк бирдей болуш керек. Тормозной путь деп коет. Биринин рисункасы башка, биринин рисункасы башка болгондо тормоз катуу тепкенде бирөө жакшы кармайт, бирөөсү мындай кармайт. Аны каралбайт. Анан страховкага келгенде сенин баллонуң башка деп калышы мүмкүн. Сен мындай түз кетет элең, тормоз менен болсо деле буяка кетип калдың деп туруп төлөбөй калышы мүмкүн. Немеси көп да, анализ башкасы, аягы, биягы. Жана техникалык көзөмөл деген нерсе бар го. Техосмотр деп айтабыз. Техосмотр чыкты. Азыр жалпы машинага чыккан жок. Кээ бир машина Лабо деген машиналарга, портерлерге чыгарылды. Таксиге, таксилерге. Бирок ошону да машинаны көрбөй эле печат басып берип атат деп угуп атабыз. болот. Границаларга барсаңыз, Таласка, мына Баткенге граница ошол жактан Тажикстанга өткөндө бирден техосмотр сурап штраф алат. Казакстанга өтсөк техосмотр сурап штраф алат. Ошол жерден кетип атып эле бизде Кыргызстанда техосмотр жок жүрүп эле ошол жерден барып техосмотрду алып туруп неге өтүп кетесиң да, границага өтүп кетесиң. Элдин оюн уксаң, бул жана камсыздандыруу деген нерсеге наразычылыктарды аябай эле көп угасың да. Кээ бири айтат, биздин шартыбыз туура келбейт дейт, жолдордун шарты. Кээ бири айтат, төлөп бербейт дейт. Кээ бири айтат, адилеттүүлүк жок дейт. Албетте эл айтса калп айтпайт дейт.
чечим элде калат. Биз болгону жарык беребиз маселелерди. Бирок эл менен канча сүйлөшүп турган болсок, дагы деле унаа ишканасынын кызматкерлери жок да. Мына турабыз, мына 1 сааттан бери чекен адам турат. Өзү өчүрүп көп экен, сыртта да көп экен. Айткыла дегиле бул уксун бийлик 7-чи кабат уксун. Уятта мына турабыз эмне керек бар? Мына 12-ти өчүрөрсүң бизге чейин бет баары. Мына картаны жол үчүн. Ел карапайым, ел бул карапайым калк. Мына акам турат бечер үшүп, усагач. Туру. Да келген жерин Кудай билет, жаллабатынан нара келди, Кудай билет. Жана страхование алдыңызбы сиз машинага? Машинаңыз барбы? Машинам бар. Страхование алдыңызбы? Ал элекпен. Негиз уктуңузбу ал мыйзам? Уктум. Кандай ой айтасыз ошого? Бизде болобу? Бизде ишенбейм о, бирок кылып койсо жакшы болмок. Кылып койсо жакшы болмок, бирок кээ бир жарандар айтып атат да төлөп бербейт. Ошо төлөп бербейт деп ишендим. Биз ортада бай эмеспиз да. Мамлекет светке төлөй албайт да. Бизди каяктан төлөйт. Ел кыйналат, ошол элди шору. Жол талапка жооп бербейт. Яма көп. Бу эми мындай жолдордо авария ситуациясы көп болот. Энди мүмкүн бу талап береби, чыдайбы ушу страховка төлөй алабы бардыгыга? Төлөй албайбы? Шунга энди башка мамлекеттерде жол жакшылыгыга төлөйт ама. Энди Казакстанда, Россияда көрүп келип атабыз. Эми бирок Кыргызстан жооп береби ошонго? Жолдору жаман да. Линиялар жок. Жолда келесез линия көрүнбөйт. Туманда линия көрүнбөйт. Тар bir фур өтүп калса машина өтө албайт. Штраф жазылат. Сплошной төлөйсүз. Баткен жол трасса вообще жок. Жок десе болот бул жол. Бунда кандай жүрөт? Водительдер. Сплошной төлөйт жок, полосан төлөйт. Страховкага караш ушу жооп бериш жазылат. Жолго эгерде батпасам, мен штраф төлөбөш үчүн мунадан чыкпайм да. Пробка ошондо сознавать болот, турам. Мен корком линиядан, төлөштөн. Штраф төлөп калам деп. Бизге государственный мекеме болгон эң жакшы. Себеп түшкөн каражат бюджетке түшөт. Бюджетке Мамлекеттин арыздансаңыз деле, даттансаңыз деле мамлекетке барат. Мамлекетке түшөт. Туура эле частныйлар жооп бербейт, действительно жооп бербейт. Албетте, эртең алар банкрот болуп кетиши мүмкүн. При аварийной ситуации. То есть страховка должна быть. Это во всех странах есть. А если они, мы сами же знаем, все, каждый тут знает, то, что никто оплачивать не будет. Даже вот в Узбекистане не оплачивают, в Казахстане половину оплачивают, а в России полностью. Но надо будет ждать год, даже больше года. Но у нас это не работает, у нас даже камеры не работают. Если камеры будут работать, не будет такой беспредел, бардака не будет. У нас как будто мы в Индии живем. Бардак, каждый нарушает правила, каждый кто. Такого беспорядка не должно быть. Если төлөп бербесе, анда эмне кереги бар? Кереги жок аны. Мен вот ударил его машину, да? Я буду оплачивать его машину, и свою, и его. Эч ким оплачивать будет. Төлөбөйүн десе, А кто будет оплачивать? Ошол фирма төлөп берет деп атпайбы? Ну пускай тогда оплачивают. Все должно быть законно через суд. Биз ошону айтып атабыз да, азыр жарандар төлөп бербейт деп атат. Биз азыр унаа кызматкерлеринен сурайлы деп атабыз. Эгерде сиз жарандарга төлөп бербей койсо, жарандар каяка барышы керек? Ким ответственный болот? Судка. Анда убарагерчилик болот да. Жооп бере турган адам Участный ошо Вакыт жоготоксо все. жеке менчик адамдардын эле бизнеси да бул страхование. Эми бул кепилдик өзү бир адамга дагы кепилдик жок өзүчү. Мусулманчылыкта да сен өзүңө бирөөгө менин ден соолугум карап тур деп пул бере албайсың да. Медицинага же бир органдарга мен бул техника деле бул Алладан келген нерсе да. Ол мусулманчылыкка салганда да жооп жок да, буга страхование. Ол урса, ол мамлекет эмес, ол Алладан да. Алладан деп билишибиз керек да. Анан сен бирөөнүн жеке менчигине пул берип страхование кылып, ону байытып, анан кийин ону кайерден издейсиң? Бул мамлекет киришинин кереги жок да, мен оюмда да. Ол страхованиянын киришинин негизинин кереги жок.
Ол ошо 9 деп атасызбы сиз азыр? 9 жеке менчик, бирөө мамлекеттик. Бирөө мамлекеттик. Значит, бул ошол баягы аткан эмнелердин чөнтөгүнө эле түшө турган нерсе да. Саясий оюн бул кандай дейбиз? Саясатка аралаша албайбыз го, бирок мындай карапайым адамдардын акылына салганда ошондой нерсе да. А мусулманчылыкка салганда ол алдына ала onun garanti yok da bizim canımızga ham garanti yok. Ol maşinaga emas. Shunday narsa da. Musulmonchilikqa da to'g'ri kelmaydi da. Birinchidan, ikkinchidan o'sha avtomobillarning nelar cho'ntagina tushishi narsa da. Shunday cho'ng ishxona bo'lgan yo'q deganda bunday divizyoga qo'yib qo'ybay, 3-odamni zarqtirmay. Divizyo bir bayağınday var da mamlaketli nerselerde to'qti qo'shib o'chuvchi. Jo'nakoy bunday chiqam do'konlarda o'tpay. Ondan da 15 adamlar teylegen geç. Divizyon qo'yib qo'yim der. 3 adam zarqtirmay. Birөө şaşilat, birөө Rossiyaga ketishi mumkin, biröөнүн билети болушу мүмкүн. Мамлекет ушу элдер менен эми эсептеши керек да. Жөн нерсени шартлы блоктоп жок деп коюп турөр. Divizyon коюп койсоң болот да эмне? Чети жоктугуна да эми. Кайякта мамлекет. Силерди эл шайлагандан кийин элди да шартын бир аз карап койгонуңар жакшы. Бул эл разыбы ошо нерсеге деген ой жүгүртүш керекпи дейм да. Эл өкүлүн кофе ичип отурасыз. Эл билсин деген долбоорда. Ошо эл билсин деп баарын билгизип жүрөбүз. Allah razı olsun. Geçmişte bilik kolunda özgürken öz bilgende kalçap atат да. Элдердин үнүн уккусуз ям келбейт олордунчу. Бирок баш мыйзамда жазып койгондо эң башкы көзөмөл бул эл деп. Эл деген менен эсептешпей атат. Биздин кийин о чоңдор аткан нерлер, пулгөптөр жөн эле удалить этиле коет сөздөрүң. Жетпейт амчы негизи. Болбосо эл менен эсептешиш керек да ошол жерде эл бюджетин толтуруп аткандан кийин, эл өзүн өзү багып аткандан кийин элге пенсияны ого буга эл өзү топтойт да, мен оюмда да эми. Анан эми булар эч ким чөнтөгүнөн бере элек, пенсия берсе, паса берсе, эл бешерлер өздөрү топтоп атат. Элдердин өздөрүнүн пулун өздөрүнүн иштетип, элдин үнүн угуп, ишин эл менен эсептешиш керек да. Мына свет өчүп калыптыр го. Ооба. Бул сиз мамлекетсиз да эми. Мамлекетте иштеп аткандан кийин. Ушул мамлекет менен байланышып, ушу элдердин проблемасын чечсе болбойбу? Азыр бул жерде Кыргызстан боюнча свет өчүп атат, график боюнча. Кече дагы көчкөн, бүгүн дагы саат 9-дан где-то 11:30га чейин деди. Күнүгө, каждый день. Азыр жарандар көнүп калды үйүндө өчкөнүнөчү. Мына жок дегенде мамлекеттик ишканада. Ооба. Бирөө Россияга кетип атат, жана байке айткандай. Бирөө башка жерге кетиш керек. Бирөөнүн бала чакасы бар үйдө, бирөө алыстан келген. Бир айылдардан келген адамдар бар дегендей да бул. Областнойда бул жак. Ошол жагдайда мындай ойлонуштуруп көрбөйсүңөрбү деп ойлонуп атабыз да биз. Ооба, туура эле, мазайым график боюнча өчүп атпайбы? Кыргызстан боюнча өчүп атат, график боюнча. Район менен көчүп атат. Мисалы сиз башында бекер айтпадым, сиз мамлекетсиз да. Мамлекет менен сүйлөшө алат да. Ошону мэрияга кайрылып, же болбосо башка жерге кайрылып. Мэрия чече албайт да муну. Мэрия чече албайт муну. Мэрия чечпесе экинчи сөзүмдү ала бериңиз, же башка жерге кайрылып дегенде. Ошол светке байланыштуу жерлерге. Бул экинчи эле күнү болуп атат. Эми жок, 2 күн эмес, 1 күн болгондо деле эл наразы болуп атат ошол нерсеге. Эми Кыргызстан боюнча өчүп атканын биз колдон келбейт да, биз кантип свет алып келе алабыз? Жок, ошону светти бере турган адамдар менен сүйлөшсө болобу? Биз жок дегенде мына ишкананы тынч коюп тургула. Бизге жок дегенде бир күндө 300 адам келет. Айтып атабыз, график боюнча өчүп атат деп бизге түшүндүрмө берип атат. График боюнча только биздин ишканада эмес, ушу ошто кандай ишкана болсо бардык жерде өчүп атат график боюнча. Биз эскерткен, ушул сааттан ушул саатка чейин өчөт деп. Анда мына кадрларыңыздын айлыгы кандай болуп калат 12ден баштап иштесе? Onu уже bizde özümüzün buhalterya var, ошолор чечет. Жок, эми сиз жетекчисиз да, мен сурап коюп атам да. 0,5 ставка деп эсептейсизби? Биз onu чечпейбиз, onu bir şekilde как iş маалы эмес деген эсепке кире берет да. Азыр иш маалы эмес, мындай мамлекет эсеби боюнча. Страховка маселеси боюнча сурайын деп атам да. Азыр жарандар биринчиден төлөп беришине ишенбей атат. Экинчиден элдерде шек жаралып атат. 10 жана компания өтүптүр тендерден. 9'u жеке. Бирөө мамлекеттик. Бул страховка коргойбу же тонойбу деген шек жаралып атат. Страховканы onu суроону мага бербейсиз. Onu страховка компания өздөрүнө бересиз. Жок, сиздин оюңузду сурап атам да, бир унааны жетекчисиз да сиз. Бирок сизге элдер ошо машина проблемалары менен келет да. Жок, эми ол страховканын эки жагы бар да. Эми алиги аварияга түшкөн эмелерде ошондо эгерде өз убагында төлөп, өз убагында
ошо акчаларын өз убагында кайтарып бере турган болсо, анда страховка кылса болот дейм да. Анан кээ бир ишканалар бар, мындай ого чейин деле болгондо страховка. Болгондо ооба көп кагаздар топтош керек болгон да. Ошол жакта көп кыйнап коет да. Дагы бир суроо. Так. Төлөп бербей койсо, Так. мамлекет тарабынан ким кепил болот дейм да жаранга? Onu страховканын ошо компания жетекчисине бересиз. Сиз унаны жетекчисисиз. Мен унан жетекчиси, мен страховканын жетекчиси эмесмин. Адамга бербей атам. Страховканын жетекчиси эмесмин да мен. Жок, алар жеке да. Так. Силер унадасыңар. Так. Туурабы? Унада эмне проблема боло турган болсо, биринчи жарандар сизге чуркап келет. Биз чечебиз ооба. Азыр айтып атат, страховка берген компаниялар жада калса айыл өкмөттөргө чейин отурат офис ачып деп. Туурабы? Унада точно пайда болот да менин оюмда. Силерге да келет страхование берген компания. Келсе ошо ону келгенде биз койгондо анан кийин тартып анан суроо берсеңиз болот. Ага чейин биз эч нерсе антип бере албайбыз азырчы. Жок дегенде бир жаран катары кандай деп ойлойсуз? Ким кепил болот экен? Мен жаран катары мен билбейм. Мен страховкага төлөгөн эмесмин. Ондой эмеде менде практикада болгон эмес. Азыр мен эч нерсе айта албайм страховка боюнча. Страхование төлөгөн эмессизби? Бизде ондо биринчи жолу болуп атат да. Кайсы бир жыл болгон, бирок жете бир кичине бир 6 ай кийин 1 жыл иштеп кайтып токтоп калган да. Өзүңүз колдойсузбу? Камсыздандырууну? Эми бая айтып атпаймынбы, эгерде ошондой авария болуп, эгерде акчаларын өз убагында төлөп, эметип берсе, ооба колдойм мен. Төлөп бербей койсо колдойсуз? Жок, конечно, жаран катары, конечно. Ошол Кыргызстандын көп жарандардын көзү жетпей атат да төлөп беришине. Эми бул практикада боло элек да, эми жанагы атаңа бар, апаңа бар деп алдайт деп атат да. Ошол жери болушу мүмкүн. Ошол жерде кыйнап койсо, анда өзү жөнөкөй свет жокко кыйналып турган эл дагы кыйналабы деп. Ооба. Болушу мүмкүн. Сарсана болуп атат да адам бул жерде. Бул камсыздандыруу төлөп бербей кое турган болсо, буларга кепил боло турган адамдарды унан жетекчисинен да тактай албадык. Төлөп бербейт деп элдер айтып атат. Жолдорубуз жооп бербейт экен. Мен айтылган сөздөрдү айтып атам. Жада калса налоговый маселеси көтөрүлүп атат. Свет жок, шарт жок. Ушунча проблемалар бар экен бул жерде. Унан жетекчиси биз менен сүйлөштү. Бул чыгарылышты көргөндөн кийин бир жыйынтык чыгарат деп ойлойм. Анан албетте акыркы чечим элдин өзүндө калат. Эл баа берет бул нерсеге. Биздин долбоорубуздун аты эл билсин болгон үчүн, силердин билишиңер үчүн биз көргөзүп беребиз. Биз болгону мындай өкүлбүз. Болгон окуяларды жарытып бере атабыз. Акыркы тыянак жыйынтык силердин колуңуздарда.